Бул мектеп 1988 жылы пайдаланууга берилген. Учурда бул жерде 200 окуучу билим алат. Жылына актоо, сырдоо жумуштары жүргөнү менен кайра эле шубактары түшүп, полдору чириптешилүүдө. Имарат атайын меш менен жылгандыктан кышында көмүрдүн изи чыгып, сабак өтүүгө бир топ тоскоолдук жаратат. Авариялык абал болгондо өтө оор болгондон кийин коркобуз. Өзүбүздүн дагы окуучулардын коопсуздугу үчүн, мисалы, көрүп атасыңар үстүнөн жамгыр жааганда суулар түшөт. Печкалар, контрамаркалар эски. Алардан кээде ис чыгат, кээде эшикти ачып койгон мезгилдер келет, кыш мезгилинде деле да. Анда балдар кайра класстан үшүйт. Парталар, стулдар, полдорду көрүп атасыңар, тешилген. Өтө эле оор. Балбал орто мектебинде бир класста 15ке жакын окуучу билим алат. Аталган билим уясына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мындан бир топ жыл мурда окууга болбойт деген кортунду чыккан. Бирок билим берүү токтотулган эмес. Быйыл да жаңы окуу жылы эски имаратта уланат. Негизи 2015-жылы 200 окуучуга ылайыкталган жаңы мектептин курулуш иши башталган. Азыркы учурда 50% жумушу бүтүп, учурда терезелери салынууда. Мектеп жамаатынын жана окуучулардын күткөн эле жаркыраган жаңы мектепте билим алуу. Жумуш жай жүрүп атат. Иштердин баары шубалды, стяжкалары коюлду, үстүлөрү жабылып, сырткы айнектери тагылды. Эми быйыл прораб менен сүйлөшкөндө айтып атат, эми үстү жабып, иштерин шубап, ушу менен жумуш токтойт дейт, эгер акча бөлүнбөсө. А биз ойлогонбуз сентябрга жумушка кирилип берилет деп. Быйыл дагы бир жыл эми бул жаман мектепке, эски мектепке окууга туура келип атат. Балбал орто мектебинин жалпы сметалык баасы 66 миллион сом деп бааланган. Учурда 37 миллион сомдон ашык каражатка жумуштар жасалып, дагы 10 миллион сому өткөн айдын аягында казынага келип түшкөн. Эми күн сууганга чейин бүткөрүү тапшырмасы турат. Кошумчалай кетсек, ар бир салынып жаткан объекттин санына эмес, сапатына көңүл буруу Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын түздөн-түз милдети. Сапатына деген башкармалык жооп берет. Бизде ошо ар бир объектте бекитилген технадзорлор бар. Технадзорлор ошо УКС атынан баардык көзөмөлдү жүргүзөт, именно техникалык көзөмөлдү. Ар бир мектептин подрядчик уюмдары гарантиялык жоопкерчилиги бар. Талас облусу боюнча 19 мектеп курулууда. Анын 2-сү Талас районунда. Аларды кышка чейин пайдаланууга берүү планы коюлган. Кайнар Ормонов, Асхат Бейшембиев, Иният Эргешева, ЛТР, Талас облусу.